Komuzdu çağa үйрөнгөн мен өзüm ustalayım da burun. Ошондон кийин bir бактан bir өрүк жигип калып, bir комуз чаап көрөйүнчү деп өзüm баштадым да. Баштап анан чаап көрдүм. Чапканда şu биринчи чаабын тешемеле чапчу элем мен. Биринчи тешеменен чаап, ортосунда керкилерим бар, ошолор менен оюп, колдо чапчу элем. Anan keyin stanok ne kalıp bunu stanokta aldım, onu stanokta aldım. Anan stanok bilen sürü stanok bilen tegizlep. Anan keyin çiğ olam bunu. Dayamdan da alıp sürüp, hazır dayar olup kaldı. Bunu çizip durup böyle komuzdun üstüne çürüp durup anan çizgi boyunca teşeminen çağıp rastay öğren bunu. Ben örüktü birinci bunu şunda tildirip alam da, 08'ge tildirip alıp turup bunu göngö gömöm. Göngö gömüp 1-2 yıl turgandan kurgagandan keyin komuz çaap başlayım da. Birinci jasaganda ошол жыккан өрүгүмүн эни 22-21 болуш керек да тегереги. Элсиз чыгып калганда, сүйрү комуз кылып Токтогулдун комузуна окшоттуруп чапкам да. Токтогул комуз кылып чапкамдыр. Биринчи ошол эсимде калыптыр. Анан кургатып, неметип чабам. Андан кийин муну капкаган тилип алабыз онантип. Kapkağın tilip, kapkağıktayız. Anan kapkağıktagандай süröbüz, uşkurkalayız. Şunday ne kılıp algandan keyin, muna azыр ошо чызып үлгү алгандан keyin, мынандай болуп калат да. Ушундай акыбалда болгондо анан мунун ичине станок менен оём да. Үлгүсүн тегерегин алып алгандан кийин ичине оюп баштайбыз да муну. Aparatты alıp geldim, aparatı motoru жок экен, моторун жасап, аны салдым. Андан кийин анан алып келип мына ичине коюп, мурунку кол менен чапканга караганда оңоюраак болот да аппарат. Ичине коюп тезирээк тагып. Комузду биринчи чапканда үндөрү окшошпойт экен. Комузду калың чаап алат экенсиң, жука болуп калат экен, капкагы калың жука болуп, сүйүлөбөй кыйналат экенсиң. Биринчи чапканда. Anan keyin ошону издейт экенсиң, өзүң издеп, комуздун о тегеректерин, калыңдыгын издеп, капкактын арманы кылып ошо өртө жука эмес, өтө калың эмес, эмесин таап туруп анан кийин капкактагандай анан ошону комуздун ошун издеп кылат экенсиң да. Анан ошентип жүрүп ушул немени өнөрдү үйрөндүм да, бул өнөрдү эми комуз чаап эле сатышта эмес максат. Ушу комузду жасасам, комузду ошо жана окуучулар, кыздар балдар азыр комуз сабактар болуп атат, ошолор үйрөнүп, ошолор комузчу болсоң деген ниеттемин да. Азыр деле өзүмө өздөштүрдүм дегени менен толугу менен эмесин дагы издеп жүрөм да. Толук алигидай накты алигидай немесин жете элекмин, Кудай кааласа ошону табам деген ой бар. Бул эми өзүмдүн гана немем боюнча гана жасап атам да. Комузчудан үйрөнүп же бир нерсе боло элекмин. Бир комузчуга барсам, комузчудан такай үйрөнсөм деген ниет бар өзүм. Бирок өзүм издеп атам, ошону таап атам издеп. Murunlar ошо керки менен теше менен оёт элек да. Мына иштерин азыр станок менен ойдум. Ошол ойгондон кийин анан мындай болуп неме кылат. Анан муну дагы тегиздейбиз. Үшкүркөм бүү жумсалда тегиз кылып туруп,
Анан кийин капкактайбыз да муну. Бул эми детский комуз бул. Атайын жаш балдарга, неберелерге заказ. Анан капкактагандан кийин капкактап мындай болуп калат. Капкак жабыштыргандан кийин. Капкак жабыштыргандан кийин ушундай болгондон кийин анан кийин бүт Коммунизмда биринчи кезекте эмнеге көңүл буруш керек андай? Биринчи орунда. Биринчи орунда ошо биринчи мына азыр сомдоп неметкендей ушунун комуздун өзүнүн үлгүсүн нак түшүрүп алыш ойлош керек да биринчи. Диаметри анан үлгүсү. Мен комуздун жанагы немеси менен мындай не кылат, мен зерикпей чызам. Чызып эле анан жасайм да. Чызып эле жасайм. Анан ошондон кийин мына бүт неметкенден кийин мына муну үшкүркалайбыз, тегиздегенден кийин мына комуздун акыбалы мындай болуп калат да. Мына Даяр болуп калды ошондо. Бул даяр, бул тешип туруп муну кулактарын кадайбыз. Анан кийин муну мына азыр даяр да. Даярдагандан кийин муну эми мен неме менен актын суусу менен жуйм. Актын суусу менен жуугандан кийин муну ак неме кыпкызыл болуп мындай болуп муну комуз чыгат, кызарып. Актын суусу менен жууганда мындай акыбалда. Бул лакталбайт, краскаланбайт. Таза ошо неменин немеси менен ошондой мына даяр. Актын жок, эч краскаланбай, лактанбайт. Жөн эле мындай сүйкөп койгондон кийин эле ошо мына өзү эле сразу кетти. Мына свет. Мына. Ушундай. Анан кийин ушуну неметкени кургагандан кийин кыпкызыл болуп калат. Өзү эле мына свет чыгып калат да. Кургайт да, кургагандан кийин анан жанагы неме май менен секин мындай май сүрткөндөн кийин эле эми жаңактын маңызы менен сүртсө да болот. Май менен сүрткөндөн кийин мына саргайган неме баягы май кыпкызыл болуп чыгарат да. Лактап краскалаган болсо комуздун доошу буулат экен да. Комуздун доошун бууйт экен. Муну нак өзүнүн немеси. Капкакты дагы мына ушу капкакты мындай өрүктү деле мындай тилип алам десеңизге, капкакты мындай размерде тилип алам. Бүт баарын тилип алып, даярдап мындай кайып кетпеш үчүн неметип байлап, бир көлөкө жерге коюп какшатам да. Кургач керек. Кургагандан кайбайт дагы. Ошо бойдон неме боло берет. Карагай бул капкактар. Мен өзү негизи дагы бир немеси жана көлдүн карага, местный карагай жакшы болот экен, мен ага жете элекмин. Эми өрүк комуз да илгертен ата бабадан калган накта өрүк комуз болуп келген экен. Анан жаңак дагы жакшы сүйлөйт жаңактар. Быйыл жасаганым көп. Заготовкам бар эле муну. 50 чакты заготовкам бар, муну акыркы окшойт. Таппай калдым да карап. Өзүм деле билбей калдым. Анан дагы аяк бияка кеткендер бар. Неберелерим мындай эместен алды деп достарлар кабар берип турушат. Комуздун доосу жакшы экен, түзүк дешет.